Номер 7 Кожобек Күзүнбаев атындагы жалпы билим берүү орто мектеби мекен таануу 4 класс мугалим Чондуева Айнагүл Узупбековна. Саламатсыңарбы балдар? Кана эмесе жагымдуу маанай түзүп алайлы. Мына ушул күнгө окшоп баардыгыбыз жылмайып коебуз. Балдар, бүгүнкү биздин сабактын темасы адам космосто. Сабактын максаты космос жөнүндө түшүнүк алышат, космостук доордун негизги окуялары жөнүндө билишет, сыймыктуулук, патриоттуулук сезимге тарбияланышат. Адам космосто. Биздин мезгилде космоско учуу демейдегидей көрүнүш болуп калды. Бир кезде бул сыйкыр сыяктуу сезилчү. Жердин эң биринчи жасалма жандоочусу космоско 1957-жылдын 4-октябрында учурулган. Андан бери жасалма жандоочулар адамзаттын көп иштеринде көмөкчү болуп келди. Алар аба ырайын аныктайт, телевизиондук жана телефон байланыштарын жүргүзөт. Булардан башка жердеги көп маселелерди чечүүгө жардамдашат. Космоско адам учканга чейин окумуштуулар космостук белгисиздиктерге ар түрдүү жаныбарларды учурган. Эң алгачкы чычкан космонавт космосто 1 сутка жүргөн. Андан кийин иттерди учурушкан. Иттерден эң биринчи лайка учкан. Лайкадан кийин космоско стрелка менен белка, чернушка менен звездочка, пчелка менен мушка учурулган. Алардын бардыгы жерге аман-эсен кайтып келишкен. Ошондон кийин окумуштуулар космосто тирүү жан жашоого мүмкүн экендигин белгилешти. Космоско жол ачылды. 1961-жылдын 12-апрелинде бортунда адамды салган эң биринчи космостук корабль учурулду. Кораблдин командири Советтер Союзунун жараны учкуч космонавт Юрий Алексеевич Гагарин болчу. Ал жерде бир айланып чыккан. Ошентип жерден космоско учуу мезгили башталды. Юрий Гагаринден кийин 2 жыл өтүп космоско биринчи космонавт аял Валентина Терешкова учту. 1965-жылдын мартында адам алгачкы жолу ачык космоско чыкты. Ал Алексей Архипович Леонов эле. Космосто бардык нерселер салмаксыз абалда болушат. Ачык космоско чыкканда астронавттар скафандр деп аталган атайы костюм кийишет. Космосто аба жок, көлөкө тарабы абдан суук, күн тарабы аябай ысык. Космосто биздин мекендешибиз Салижан Шарипов да болуп келген. Ал эл аралык экипаждын курамында эмгектенген. Кыргызстандын эң алгачкы космонавты болгондуктан Салижан Шарипов Кыргыз Республикасынын баатыры деген ардактуу наамга татыктуу болгон. Азыркы кезде эл аралык космикалык станцияда ар кандай өлкөлөрдүн космонавттары эмгектенет. Жүк ташуучу корабльдер орбиталдык станцияга азыктарды, суу, күйүүчү майларды жана башка керектүүлөрдү жеткирип турат. Космонавттар изилдөөлөрдү жүргүзүп, жерди жана космосту изилдешет. Азыр космикалык туристтердин учуулары башталды. Эстеп калгыла. 1961-жылдын 12-апрелинде бортуна адам түшкөн биринчи космикалык корабль орбитага чыккан. Биринчи учкуч космонавт Юрий Гагарин болгон. Кыргызстандын биринчи космонавты Салижан Шарипов. Бышыктоо үчүн суроолорго жооп беребиз. Жасалма жандоочу табигый жандоочудан эмнеси менен айырмаланат? Космонавтиканын өнүгүшүнө жаныбарлар кандай үлүш кошкон? Биринчи жасалма жандоочу орбиталдык космикалык станциядан эмнеси менен айырмаланат? Адамдар космосту эмне үчүн изилдешет? Эми балдар тапшырма алабыз. Айга саякат аттуу фантастикалык чарма жазгыла. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат, саламатта калгыла.